күрөш залыбыздын ачылышы менен Өзгөндүн Кайрат айылынын жаштары билим алган мектебине спорт залын куруп беришти. Айыл муктаждыгын чечүүдө чет жактарда мигрант болуп иштеп жүргөн айыл жаштарынан куралган топ түзүлгөн. Алар WhatsApp группасы аркылуу каражат жыйнай башташкан. Айылдаштарыма айтып, туугандар келгиле, бизге окшогон адамдар дүйнө чемпиону болуп атат, олимпийский чемпион болуп атат. Шуларга биз бир колдоо көрсөтүп, бир балдарга зал ачып берели деп аны өзүм баштап берип, өзүм мына стройкасынын үстүндө туруп, Россиядан инилерибиз, Москвада иштеген инилерибиз, Сочиде иштеген инилерибиз, Россиянын ар бурчунда иштеген инилерибиз, досторубуз акча салышып, бүт ушул стройканы биз бүтүрүп алдык да. Эми буйруса, мен ойлойм, биздин Кыргызстаныбыздын желегин желбиреткен, Кыргызстаныбызды дүйнөлүк аренада тааныткан спортсмендер чыгат деп мен ойлойм. Алыста жүргөн жаштары айыл элим деп жан өрүп жаткан чакта элетиктер да четте турган жок. Бири бышкан кышын алып берсе дагы, бириси курулуш каражат жагын чечүүгө кол сунуп, ал эми жергиликтүүлөр усталардын тамак ашын камсыздап берүү жоопкерчилигин алышкан. Бүтүнө өзүбүз салымыбызды коштук. Эне катары, айыл тургуну катары, ушул жердеги ушул иштеп аткан ишчилерге биз дагы жон карап, тегеле карап турбастан тамак ашына, кем каржысына биз деле көмөктөшүп жардам бердик. Бул клубтун ачылышы бизге чоң демилге. Бул спорттук зал чакан болгону менен чоң мааниге ээ. Анткени Султан Жанибеков атындагы номер 23-орто мектебинин окуучуларынын 20 жылдап коңшу айыл аркылуу каттаган убарыгерчилигин жоет. Спортқа кызыгам жаштыгымдан. Акжол Махмутовдай болгум келет. Мен спортқа жаштыгымдан кызыгып келгем. Азыр бизде айылда спорт зал болбогон үчүн биз спорт залга кирбегенбиз. Азыр энди спорт зал болду. Курда анан биз ойноп атабыз. Азыр энди ошо чоңоюп Акжол Махмутовдой болгум келет. Мындай аракеттер менен аймактардын өнүгүүсүнө салым кошсок деген демилгелүү жаштар айылдын башка социалдык муктаждыктарын чечүүнү колго алган. Оюн күлкүдөн социалдык багытка ыктаган айыл жаштарынын мындай аракети улуу муундун урмат сыйын ататты. Жазгы күндөрдө суу чыгарууга жардам берет, элге жардам берет, жол оңдогонго, көпүрө салганга, ушундай спорт залдарды ачууга жардам берип атышат. Бүткүл дүйнөнүн эли катары элге кошулуп, артта калбай алдыга умтулууда. Акыркы жылдары Өзгөн районунда элден элге демилгеси жанданган. Пандемиялык кырдаалда аталган аймактын ар бир айылында ПАПка керектүү дары-дармектерден тарта концентраторлорго чейин камсыздап беришсе, акыркы 2 жылда 10го жакын социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөр турак жайлуу болушкан. Жакында эле Төрткөлдө ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген баланы караган энеге 4 бөлмөлүү үй белек кылышкан болчу. Ажаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу. Yani ok atmayı, işte yüzmeyi